Менин колдорумду төөлүк сен кармап жүр, койчу чекиттерди калтырбай бир да өтөр. Тагдырымдын түгөнбөгөн сырын сен менен көрүшүп, бөлүшүп жүргүм келет айым. Негизинен мен бул ырга түшүнгөн жокмун, а бирок түшүнгөн инсандар да бар чыгар. Аны алдыда көрөбүз. Азыр бул ырды толук окуп, маанисин айтып берүүчү бүгүнкү биздин акыныбыз Бердибек Жамгырчиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Азыр бул ырды окуп, канчалык деңгээлде туура жазылгандыгын айтып бересизби? Meni qo'ldorumdu tübölük sen qarmab jür. Qo'ychi chekitterdi qaltirbay birda o'ttir. Taqdirimdin tugon bögön sirin sen menen görüşüp, bölüşüp жүргүм келет дайым. Так, бул ырды мен мурун укпаптырмын десем болот, бирок биринчи жолу окуп атам да. Анан биринчи окуп көрөйүн. Менин колдорумду түбөлүк сен кармап жүр дейт. Койчу чекиттерди калтырбай бир да өтүр. Тагдырымдын түгөнбөгөн сырын сен менен көрүшүп, бөлүшүп жүргүм келет дайым дейт. Кайырмасына чейин да булчу. Анан мен эч кандай бир маанини, бир окуяны чагылдырасың го жазганда, чан аш таптакыр түшүнгөн жокмун да. Баягы китепти такыр окуп алган. Ички баягы адабият, маданият менен иши жок бирөө жазгандай туюлуп атат магачы. Эми жаман көрбөсүн. Кайырмасына келсек, сүйөмүн сени асыл көрөм баарынан дейт. Сүйөмүн сен алыс болсоң сагынам. Сүйөмүн сен дайым болуп жаныңда, балынам, алынам, сенде көңүл жокпу дейт, жолу дейт. Мен бул ырды окуп атып баягы жаңылмаш окуп аткандай болдум да. Илгери бизде мугалим эже агайлар жаңылмаш жаттатчу эле, ушундай анан ыр катары деп айта алган жокмун. Бир жүрөккө тие турган, жүрөк уруна турган саптар болот бир ырда. Ошондой саптар дагы жок. Бул жөн гана баягы күнүмдүк ырда. Ашып кетсе бир ай жашайт, 2 ай жашайт, андан башка эч нерсе таба алган жок. Sağa aytar sözüm var, barkta çiğer bir sözdü sağarnağam. Negedir suyup kaldım жалгыз özündü. Токточу сулуу сага айтар сөзүм бар, барктачы ар бир сөздү сагарнагам. Негедир сүйүп калдым жалгыз өзүңдү, бир көргөндө жүрөк согот кайрадан. Шаардык кыз Аида, жүр кетеличи биздин айылга. Айтчы кара көз мага, мынча сулуусуң, тиет сенен сулуулугуң күндүн нурусуң, жүрөк толкуп сенеңсеп менин ардагым, алып кетем айылга сени Аида. Деп эле окуп туруп анан кийин тарс айта турган болсок, бул жерде эч кандай ыр жок. Мисалы, мындай уйкаштырганга аракет кылган, анан мындай элдин кулагына бат сиңе турган сөздөрдү тандаганга аракет кылган, бирок ошол элдин жүрөгүнөн орун таап, кулагына бат сиңип кала турган сөз айкаштары, поэзиянын бир учкундары дейбизби, айтор мындай ыр деп айтканга болбойт дейм. Бул мындай эле кара сөздөрдүн эле жыйындысы, ошол эле учурда кара сөздүн дагы мыкты текст эмес. Диет сенин сулуулугуң күндүн нурусуң. Чамасы күндүн нуруна окшоп сулуулугуң мага тийип атат десе керек, бирок мындай түшүнүк, мындай сөз айкашы, мындай ынандырбайт, мисалы кыргыз угарманын деп ойлойм да. Урдана карап коем жигиттерди, урдалып кеткен атат үмүттөрүм. Узун түндө ойлорум, бүлүктөрүм, ушул жаным өзүң болдуң күтөрүм. Ушунча күттүрдүң түшүнбөйм билбейм, неге жалгызмын деп өзүмдү тилдейм. Ушунча күттүрдүң түшүнбөйм билбейм, уялбайм эми. Чындыгында бул ырды окуганда негедир кайсы бир ойду бере тургандыгы өтө айкын эмес, ачык эмес. Ошол эле учурда мейли урдана карап коем жигиттерди, мейли бул учурда кыздардын сезими, айрыкча кыргыз кыздарынын сезими көбүнчө баягы уяңдык, назиктик менен курчалат да. Анан урдана карап коем жигиттерди деген кайсы бир четинде туура да, мындай батынып айта албашым мүмкүн, жакшы көрөрүн дегендей да. Анан адал үмүттөрүм дейт. Адал үмүттөрүм болгондо кандай болуп калат? Мага ушул сөзү бир аз түшүнүксүз. Мисалы, урдалып кеткен адал үмүттөрүм. Бул жакта урдана карап коем жигиттерди деп атат дагы, анан эле кайра урдалып кеткен адал үмүттөрүм деп атат. Эми адал үмүттөрүм дегенде менин таза, жакшы үмүттөрүм урдалып кеткен дегенде айткысы келгендир. Бирок кайра эле биринчи сапка, экинчи сап каршы. Ассалому алейкум мырза айымы, саламатсыңар башары айыл. Райондогу көчөлөр ики, чоң кыздарга сулуу, чмоки, мекениме, элиме, жериме салам. Мен мынтип айтат элем,
Кыргызда жакшы сөз бар, 7 түрлүү билим бил, 7 элдин тилин бил дейт. Бирок 7 түрлүү билимди мыктап билиш керек. 7 элдин тилин тантыбай сүйлөш керек, сүйлөй турган болсо дагы. Анан мен бул ыр боюнча айтайын, талалабай, могул ыр бүгүнкү кайсыл катмар болбосун жооп бербеген тантыгыр. Ушинтип эле айткым келет. Кирдебей төшпөйт улуу сөз, кирбиңдеп турат куру сөз, эскирбей төшпөйт улуу сөз, эшиктен кирбейт куру сөз дейт го. Биз азыр тандап алган ырлар бул чекеси гана. Ал эми шоу бизнестин ичинде канча деген окшогон ырлар жатат. Негизинен ыр жаратып атканда ушундай сөзүнө дагы маани берсек деген гана ойду билдиргибиз келди. Мир Абдылдаев, Алтынбек Сакиев, New TV таң маанай берүүсү үчүн.